5-бап чоң өзгөрүүлөр. Жолду катар Юнус ат мингиси келип, арабага отурбай чырдады. Юсуф аны өзүнүн алдына өңөрүп алып, чылбырды кантип кармаш керектигин үйрөтүп келди. Юнустун бактысына чек жок эле. Юсуф Турсунга ат минесиңби деп сунуштады эле, ал өзүн жаман сезип жатканын айтып, макул болбоду. Турсун Юсуф экөө эң биринчи жолу туулган жерине келген кезде эстеди. Кандай бактылуу эле анда. Азыркыдан айырмаланып, айлананын баары аны менен кошо кубанып, ага күч-кубат берип жаткандай, жолдо чарчап чалыкканын сезбей келбеди беле. Өлкөдө жаңы өзгөрүүлөр бар экенин алар Торгарттан жаңы өткөндө эле тосмодо турушкан аскер кийимчен адамдарды көргөндө дароо сезишти. Аларды тоскон аскерлер каяка баратышканын, эмнеге баратышканын сурамжылап киришти. Юсуфка 1916-жылдагы үркүндөн кийин Ак Ташка үйлөрүнө кайтып келатабыз деп айтууга туура келди. Аскерлер аларга себеби эмне экенин айтпай эле 2 сааттай кармап турушту. Жашың канчада деп сурады Турсун жанында турган жаш жигиттен. 26-дамын деп жооп берди ал. Мен сени кичүү деп ойлосом, менин иним менен эле тең турбайсыңбы? Каяктан болосуң? Ысык көлдөн. Сен Ак Таштык менин иним Адылдын баласы Самаганды тааныйсыңбы? Мен өзүм аны көргөн эмесмин, бирок ал жөнүндө уккам. Ал Рыбачидеги аскер гарнизонунда бөлүм командири. Сиз анын эжеси болосузбу? Турсун сөз ким жөнүндө болуп жатканын тигил бала дароо түшүнгөнүнө таң калды. Инилерин көрбөгөнүнө 8 жылдан ашкандыктан алар эмне иш кылаарын деле билчү эмес. Жаш солдат: "Азыр тактайбыз", деди да ары басып кетти. Бир аз убакыт өткөндөн соң ал башка аскер адамдын коштоосунда келди да 1-2 суроо берип тосмону ачты. Үйдөн ушунча алыс эмес жерде да аны таанып жатса, Самаган чоң кызматкер болгон экен, деп ичинен ойлоп кубанды ал, Фатиманы арабага отургузуп жатып. Андан аркы жолдо деле бир нече жолу Самагандын атын пайдаланып өтүүгө туура келди. Турсун Рыбачидеги аскер бөлүгүнө кирип, ал жерден Самаган менен жолугушуп, Ак Ташка бирге барууну сунуштады. Шаарга кире бериште аларды аскер кийимчен бир адам токтотту да: "Баарыңар тең арабадан түшкүлө", деп буйрук берди. Адегенде чоочуп кеткен Турсун буларды тамашага салгысы келген шыңга бойлуу адам Самаган экенин тааныды. Жарым саат мурда менин эжем үй бүлөсү менен келатканын угуп ишене албадым. Ордумда отура албай тосуп чыктым. Көргөнүмө аябай кубанычтуумун, жезде, деди ал. Ат минип отурган Юсуфка кулачын жайып жылмайып. Анын жанында отурган Юнусту көрүп, ого бетер кубанды. "Могул жигит менин жээним окшойт, Кел мага." Ал Юнустун аттан алып түштү да бетинен өөп, жогору көтөрдү. "Азамат жигит болгон турбайсыңбы?" Андан соң кыздарды, кубанычтан бышаңдап ыйлаган Турсунду өптү. Самаган алар менен эле чогуу кеткиси келди. Өзү айткандай, айылга көптөн бери бар элек. Бирок ал аскер бөлүгүнө барышы керек болгондуктан туугандарын: "Силер кете бергиле, мен артыңардан кууп жетем", деп узатып кала берди. Рыбачиге келгенде Юсуф арабакечти бошотту да өзү анын ордуна арабага отурду. Ал эми Турсун атка минди. Фатима да атка мингиси келди эле, Турсун аны артына учкаштырып алды. Фатима апасын белинен бекем кучактаган боюнча келатты. 1 саатка жеттиби, жетпедиби, Самаган алардын артынан жете келди. Эртерээк кууп жетиш үчүн атын аябай чаптырып келгени көрүнүп турду. "Мына, мен да келип калдым", деди ал туугандарына.
Апам менен атам аябай сүйүнөт го, силерди көрүп. Аябай сагынып жүрүшөт. Мен да аларды аябай сагындым, деп жооп берди ага Турсун. Тез арада эле келип калабыз деп учуктасам түшүмө да кирген эмес. Анын үстүнө биротоло көчүп келерибизди да билген жокпуз. Ал инисине Кытайдан эмне үчүн көчүп келатканын айтып берди. Эми сенин кезегиң. Үйдөгүлөр кандай жатышат? Ошолордон кеп салчы, деди Юсуф. Юсуф жезде, бизде деле ар кандай болду. Атамды аз жерден Украинага кулакка тартып жибере жаздашты. Айыл эли жапырт колдоп алып калышты. Атам кайдан кулак болсун? Эч кимди эзип иштеткен эмес. Керек болсо өзү башкалардан көп иштечү. Апийим айдап, тергенде ар кимдин эмгегине жараша эсептеп, эмгек акысын тең бөлүп бергенин баары бир ооздон айтып беришти. 1916 жылкы ачарчылыкта да айылдаштарына малын жана башка тамак ашын бөлүшүп, аман алып калганын айтышты. Сиз да ошондо буудай салып жибергениңиз эсиңиздеби? Азыр бул жерде жашоо кескин өзгөрдү. Бул жакта керейген багал болуш сыймыктуу азыр. Жерге баары мамлекет, башкача айтканда колхозчуларээлик кылат. Көп мал кармаганга болбойт. Бир уй, 3-4 кой жана бир ат жетиштүү. Элди багуу милдети мамлекетке жүктөлөт. Азырынча эч кимдин карды тоюп кеткен жок. Бирок ачкадан да эч ким өлгөн жок, деди ал күлүп. Адыл эмне иш кылып жатат? Ал колхоздо башкы сугатчы. Негизинен ал ишти Садыр кылат. Акыркы учурда атамдын буттары ооруп жүрөт. Сугатчы дейсиңби? Жакшы экен. Колхозуңар эмне айтат? Баарын: буудай, кара буудай, арпа, картошка, апийим. Ана баардык түшүмдү айыл элине бөлүп бересиңерби? Ойбой, кайдан? Ошондой болсо гана. Мамлекет ар бир колхозго түшүм жыйноо боюнча план берет. Колхозчулар ошол пландан ашканын алышат. Эгерде түшүм болбой, план толбой калсачы? Кудай сактасын. Азырынча баары жакшы. Түшүм болбой калса, эмне болоорун билбейм. Анда мамлекет планды азыраак талап кылат болуш керек. Апийимден артканында адамдар өздөрүнө калтырышабы? Жок, кайдан? Самаган каткырды. Апийимди толугу менен Чимкенттеги дары-дармек жасаган заводко алып кетишет. Жыйналган түшүмдү аскерлер көзөмөлдөшөт. Ал эми картошканы эмнеге өстүрүшөт? Кыргыздар да картошканы тамакка кошуп калыштыбы? Ооба, азыр картошка негизги тамак болуп калды. Эгерде аны жакшылап бышырса, аябай даамдуу болот экен. Элестете албайм. Адамдарга бирдемелерди өзгөртүүнүн эмне кереги бар? Баары эле жакшы эмес беле? Ошондой жашай беришпейби? Юсуф өзү менен өзү сүйлөшүп жаткандай кубуранды. Үйлөндүң беле? Деп сурады Турсун инисине кайрылып. Кол тийбейт, иш көп. 3 жыл түштүктө басмачылар менен согуштум. Жакында Верныйга барам. Адегенде адамдар эч нерседен коркпой жашагандай шарт түзүп бериш керек. Эң башкысы ушул. Анан шашпай үйлөнө берем да. Самаган тайке, мени менен тең кыздар силерде эмне иш кылышат? Амина эптеп-септеп оюн түшүндүрдү. Сени менен тең кыздарбы? Алардын кээ бири окуйт. Бул жакта мектептерди уюштуруп жатышат. Бирок Акташта азырынча жок. Себеби мугалимдер жетишпейт. Камсанаба, сага да иш табабыз. Адегенде Садыр тайкеңдин аялына жардам берип турасың. Алар жакында эле бир сонун кыздуу болушту. Ал сага аябай жагат болуш керек. Салам алейкум, Самаган. Артынан жете келген атчан Самаган менен учурашты. Алейкум ассалам, Бейше байке, деп жооп берди Самаган. Турсун аны дароо тааныды. Анын жүрөгү катуу түрсүлдөп чыккандыктан анын саламына араң жооп берди. Мына ушул адам акыркы жылдары ойлосо оюнан, уктаса түшүнөн кетпей жүрбөдү беле? Ал бияка жол тартып келатканда аны көрсөм деп кыялданып койгон. Бирок тез эле көрүшөм деп күткөн эмес.
Самаган менен бир аз сүйлөшкөн соң Бейше алдыга чаап кетти. Сенин эсиңдеби? Биз андан ат сатып албадык беле? Деп сурап калды Самаган. Ооба, эстегенсип атам. Турсун өзүнүн толкунданып чыкканын билгизбегенге аракеттенип, мүмкүн болушунча кайдыгер жооп берди. Үйдө аларды Жаңылай менен Садырдын аялы күтүп алышты. Адыл менен Садыр талаада экен. Самаган дароо аларга жөнөдү. Балдарыңдын кашында отурган кандай бакыт. Ушул күндү көрсөм деп аябай кыялданчу элем, деди Адыл. Баары тегеректешип дасторконго отурушканда. Бир туугандардын сөзү түгөнбөй жатты. Акыркы 8 жыл ичинде кимде кандай жаңылыктар болгонунун баарын айтышты. Келечек пландары жана башка өткөн кеткендер жөнүндө да кеп кылып, бири-биринен моокумдары тарабай көпкө отурушту. Эч ким ордуларынан жылган жок. Юнус менен Фатима ошол отурган төшөктөрүндө уктап калышты. Бул жакта жашай бергиле, биз кайра кубанабыз да. Биз Садырга үй салып жатканбыз. Анча-мынча жумуштарын бүтүрсөк эле үй даяр болот. Эртең эле жумушчуларды ишке салам. Ошол жаңы үйгө көчүп баргыла да, эч нерседен камсанабай жашай бергиле, деди Адыл. Албетте, Садыр ансыз деле биз менен эле жашайт, деди күйөөсүнүн сөзүн кубаттаган Жаңылай кубанып. Эртеси эртең менен Адыл Юсуфту жана кызын ээрчитип барып, өздөрүнүн үйүнөн анча алыс эмес жерде айылдын четинде жайгашкан жаңы үйдү көргөздү. Бир аз дөңсөөдө жайгашкандыктанбы, башка үйлөргө салыштырмалуу бийик көрүндү. Ичи 3 бөлмө. Адыл менен Жаңылайдын үйүнөн бир бөлмөгө көбүрөөк экен. Юсуф үйдүн курулушун өзү куруп бүтөөрүн айтты. Мен силерге караганда кол жонум бош, өзүм да бир иш менен алаксып калам. Силердин өзүңөрдүн ишиңер көп болсо керек. Азыр күз, жыйым терим убак эмеспи? Алар үйдүн ичин жасап бүтөөр замат жаңы үйгө көчүп барышты. Жаңылай аларга жаңы шырдак, кандайдыр бир сыйкырлуу күч менен сакталып калган Турсундун себине даярдалган 2 сандыкты берди. Бирок көп нерселерин Караколдун базарынан сатып алууга туура келди. Юсуф эмне иш менен алектенерин билбей жүрдү. Арабанын 2 кабат түбүнө катып эптеп алып келген алтын жана күмүш тыйындары күн санап азайып баратты. Рубль акчадан башка акча бирдигин колдонууга тыюу салынгандыгына байланыштуу алтын тыйындарын рубльге алмаштыруу да кыйынга турду. Аларды базарларда жашыруун, өтө төмөн баада алмаштырууга туура келди. Үй бүлөсүн эптеп багыш үчүн Юсуф соода менен алектениши керек болгондуктан, ал жакын жердеги Каракол базарына чоо жайын билип келиш үчүн жөнөдү. Ал жерде деле жыргатып соода кыла турган товар жок эле. Базардагы соодагерлер туз, буудай, күрүч сыяктуу тамак аштарды сатышат экен. Кийимдерден кийилген гана кийимдер сатылат. Адамдар жоолук, көйнөк, пальто сыяктуу кийилген кийимдерин колдоруна илип алышып, ары-бери басып сунуштап жүрүшөт. Өзгөчө кардар чогулткан бозо экен. Бозо сатылган жерлерде гана чогулган эркектерди көрүүгө болот. Юсуф чайкана ачууну чечти. Анын бул жагынан тажрыйбасы деле жок эле. Бирок баштай берейин деп ойлоду. Эл көп чогулган жерден чакан жер тилкесин сатып алды. Наабай нан бышыруучу тандыр, 2 казан үчүн меш кура турган жумушчуларды жалдады. Ошол жердеги устага анча чоң эмес 3 жыгач сөөрү жасатты. Баары даяр болгондо ашбозчу жана наабайчы издеп тапты. Ашбозчу экөө кеңешип, адегенде түштүктөгүлөр сүйүп жеген аш даярдоо чечимине келишти. Ашбозчу чынында эле даамдуу даярдайт экен. Базар күндөрү чайханадан киши үзүлгөн жок. Башка күндөрү ар күнү 10-15 киши тамактанганы кирип жатты. Бир жумада тапканы үй бүлөсүн бакканга араң жетип жатты.
Юсуф негизинен Караколдо өзү үчүн ижарага алган чакан үйдө жашап жатты. Үйүнө болгону жумасына бир жолу 2 күнгө келип кетет. Жаңылай кызы мурдагыдай болбой өзгөрүлгөндө да жакшы эмес жакка өзгөрүлгөнүн сезди. Ал неберелеринен апасын сураса эле ар дайым алар «Апам уктап жатат» деп жооп беришкени тынчсыздандыра баштады. Ала дегенде кызы сыркуу болуп калган го деп ойлоп жүрдү. Бирок бир айча убакыт өттү. Ал мурдагыдай эле үйдөн чыкпай түшкө чейин уктаган. Ал кызынын айланасындагылардын баарына кайдыгер болгонуна кабатырланды. Бир нече жолу Турсун балдарын, айрыкча өзүнүн курагындагы башка балдар сыяктуу эле тентектик кылган уулу Юнусту аябай урушуп жатканын да көрүп калды. Үй ичиндеги оокаттын баары Аминанын мойнунда экен. Жаңылай кызы менен ачык сүйлөшүүнү чечти. Атайын эртең менен эрте келип, уктап жаткан кызын көрдү. Анын жанында чачылып жаткан апийимдин идишин көргөндө жүрөгү зырп эте түштү. Ал кызын ойготуп, сүйлөшөйүн деген үмүттө жакшы эле түрткүлөдө эле Турсун көзүн да ача албай койду. Жаңылай кызы ойгонор маалына чейин күтүп отурууну чечти. Үйү чачылып жаткан эле. Кире бериштеги далисте кир кийимдер үйүлүп жатат. Балдардын төшөгү жыйнала элек экен. Юнустун төшөгү суу, ал түндөсү сийип койсо керек. Ошол эле жерде анын сийдик болгон шымдары чачылып жатат. Өзү үйдө ыштаны жок жылаңач чуркап жүрөт. Амина меште тамак даярдап жатыптыр. Жаңылай небересин аяп, кичинекей кыздын жасаган тамагын көргөндө аны кучактап ыйлап жиберди. «Чын эле баары бүттүбү? Ушул күндү көрбөй эле өлүп калсам эмне?» деп сыздады ичинен эне. Бир күн кечке Жаңылай кызынын үйүн жыйнап, үйүлгөн кирлерин жууп, тамак даярдаган соң Юнусту кириндирип, Фатиманын башын жууп берди. Күүгүм кирип калганда Турсундун бөлмөсүнө баш бакса, ал ойгонуп төшөгүндө отурган экен. Энесин көрүп: Энеке, кандайсыз? Көп болду келгениңизге. Мен катуу уктап калган экенмин, деди актангандай. Кызым, эмне болду сага? Көп болдубу муну пайдаланып жүргөнүңө? деп сурады ал, апийим салынган түтүктү көрсөтүп. Энеке, мен биринчи эле жолу чегип атам. Апасынын маанайын бузбайын деген аракетте калп айтты. Эртең менен башым ооруп жатканынан... Калп айтпа мага, Турсун. Суранам сенден, деди Жаңылай. Ал капысынан кызын аяп кетти да сөздү башка күнгө бурууга чечти. Тура кой, кызым. Биз тамактанып алдык. Али жылуусунда туруп 5 бармакчы. Жаңылай кызынын үйүнө конуп калды. Неберелеринин сүйүнгөнүн сураба. Кужулдашып баарынын көңүлдөрү ачык. Фатима менен Юнус тайнесинин урматына өздөрү билген Кытай ырларынын баарын ырдашып чоң концерт коюп беришти. Анан тайнесин, апасын да ырдатышты. Кыздар тайнеси менен бирге жатмай болушту. Демейде ата-энеси жаткан бөлмөдө уктачы Юнус да аларга кошулду. Жаңылай эртеси эрте туруп, дароо кызынын бөлмөсүнө баш бакты. Турсун али уйкудан ойгоно элегеле. Ал акырын кызынын бөлмөсүнө кирди да анын жанына отуруп, кантип жардам берерин, ойгонгондо эмне деп айтарын ойлонуп отурду. Турсун уулу Юнустун ыйлаган үнүнөн ойгонуп кетти. Көзүн ачып, апасын көрдү да таң калгандай сурады. Сизге эмне болду? Кандай уктадыңыз? Юнус ыйлап жатат, сийип койгон окшойт. Койдун май менен табарсыгын, таманын майлап коюш керек. Мен анан үйдө май ала келип сүйкөп коем. Тура кой, кызым. Өзүңдүн үстү башыңды оңдоп, кийимиңди алмаштыр. Мен азыр барып эртең мененкиге бирдеме даярдайын. Энеке,
Мени кайтарбай эле коюңуз, мен чекпейм. Турсун ордунан турду да төшөгүн жыйнап, кийимдерин которуп кийип, бети колун жууган соң эртең мененки тамагын ичкенге чыкты. Тамактанган соң Турсун энесине кайрылып: "Энеке, атам сизди жоготуп алган жокпу?" деп сурады. "Жок, кызым. Мен бир нече күн жаныңда болуп турайын деп келдим. Андан көрө эмне кылышайын, айт." "Кечээгилердин баарын сиз жуудуңузбу?" "Рахмат, апа. Кел, мага ийне менен жип бер, Юнустун штанын тигип коеюн. Башка жыртык кийимдери болсо алып келип бер. Кечээ балдардын жыртык кийимдерин көргөндөй болдум эле." Турсун 2 ийне алып келди да экөө отуруп алып, жыртык кийимдерди жамап киришти. Турсун мурда мындай иштерди кылбаганы көрүнүп турду. 1-2 аракеттенип көрдү да, болбой койгондо аны таштады да тек гана апасынын жанына кыйшайды. "Эмнегедир башым кайра ооруп баштады" деп даттанды ал. Ал 2 бүктөлүп бүрүшкөн боюнча көздөрүн жумуп алып унчукпай жатты да бир аздан соң онтой баштады. "Эмне, аябай ооруп жатабы?" деп сурады жаңылай. "Ооба, энеке, ооруп жатат. Суранам, кетпеңизчи, жанымда отуруп туруңузчу" деп суранды ал жалооруй. Бир аз убакыттан соң ал ордунан атып турду да өзүнүн бөлмөсүнө жөнөдү. Тынчсызданып кызынын артынан чыккан жаңылай бөлмөгө кирсе, ал калтыраган колдору менен апийимди даярдап жатыптыр. "Эмне кылып жатасың, кызым? Суранам сенден. Кереги жок, кереги жок." "Энеке, мен мындай азап ооруга чыдай албайм. Мен бир аз эле, анан басылып калат. Суранам сенден, кетпеңизчи, балдарды карап туруңузчу." Жаңылай үйдөн чыкты да өзүнүн үйүн карай илкий жөнөдү. Анын айласы куруп баратты. Кызынын абалы кудум кайнатасыныкындай эле. "Кызым да чын эле жетээр чегине жетип калдыбы? Кызымдан айрылып каламбы?" Үйүнө келип, ал баарын күйөөсүнө төкпөй чачпай айтып берди. Адыл да шекшип жүргөнүн айтты. Алар кызына кантип жардам бериш керектиги жөнүндө көпкө баш катырышты, бирок эч айла таба алышпады. Бир аз куйрук май жана келини жаңы бышырган 2 токошту алды да кайра Турсундун үйүнө жөнөдү. Алдын тосуп чуркап чыккан Юнусту кайра үйүнө киргизип, тизесине отургузду да денесинин баарына куйрук майдан шыбап чыкты. Андан соң балдарга чайга сүт кошуп, ысык нан менен берди. "Тайыне, сарсанаа болбоңуз, апам азыр ойгонот болуш керек" деп Амина тайынесин соорутконго аракеттенди. "Ал эртең менен эле ачуусу келип урушат. Түштөн кийин болсо урушпай жакшы болуп калат" деп кошумчалады Фатима. Айткандай эле көп өтпөй Турсун ойгонду. "Эмне жеп жатасыңар?" деди ал бөлмөгө кирип келатып. "Сары май кошулган ысык нанбы? Кандай сонун таттуу. Кел отур биз менен" деп сунуштады жаңылай. "Жок, менин кардым азырынча ач элек" деп жооп берди кызы, жапсы отургучка коюлган төшөккө отуруп жатып. "Турсун, сен апийим чеге баштаганыңа көп болдубу?" "Көп болду. Бала кезден бери. Кытайда бул адаттагыдай эле көнүмүш нерсе." "Сен балким билбей калдыңбы, сенин чоң атаң?" "Билем. Менин чоң атам баңгибаш болчу деп айткыңыз келип жатабы?" "Ооба, мен да ошондоймун. Буга мен күнөөлүү эмесмин, силер күнөөлүүсүңөр. Эмне үчүн мени сатып жибердиңер? Эмне мен апийим чекким келгендиктен чегип атат деп ойлойсуңарбы?" Өзүн кармана албаган Турсун үнүнүн бардыгынча кыйкырды. Анан ал отургучтан атып турду да көз жашын көлдөтүп үйүнөн сыртка карай чуркады. Турсун көлдүн жээгине келди. Ал азыр өзүнүн боюн сууга таштагысы келип турду. Көлдү көздөй бараткан апасын көргөн Юнус артынан чуркап жетип, колунан алды да кошо ээрчип жөнөдү. Турсун апасын беттен алып урушкан үчүн уялып турду. Ал анын абалын аябай жакшы түшүнөт. Апасы өзүнө жардам бергиси келип,
бирок не кылар айласын таппай турганын билип эле турат. Ал өзү деле бул азап адаттан кутулсам дегенде эки көзү төрт. Бирок ар күнү кантип кутулам деген суроого жооп таппай башы маң. Ал өзүндөгү баңгизат менен азыктануу үчүн миң сан арбайган колдору менен туш тараптан мыкчып кармап, эртең менен апийим чеккенче жанын сууруп алчудай туш тараптан учтуу тырмактары менен муунткан митаам жырткычтын туткунунда калгандай сезет. Көл жээктеп, эч нерсе менен иши жок энесинин жанында келаткан Юнус чоң чыбык сындырып бер. Ат кылып минем, деди. Турсун чыбыкты сындыра албай көпкө убараланды. Оюндагысы ишке ашкан Юнус чыбык атын минди да сууну бойлой чаап жөнөдү. Турсун жээктеги коюу чычырганактын түбүнө көчүк басып отурар замат көз жашы көлдөй чууруду. Сулуу кызды капа кылган ким болду экен? Ал арт жагынан чыккан эркектин добушунан шашып көз жашын сүрттү. Бурулуп карап бет маңдайындагы бейшени көрдү. Турсун жооп бербеди. Карасам суунун жээгинде кичинекей бала ойноп жүрөт. Жанында эч ким көрүнбөгөнүнөн бул жакка кайрылгам. Сиздин балаңызбы? Ооба, Турсун башын ийкеди. Сиздин жаныңызга отурсам болобу? Ооба. Өзүңүздү жаман сезип жатасызбы? Мен сизге жардам бере аламбы? Жардам бере албайсыз, бего, мен куруюн. Мен баңгизатка берилген адаммын. Ошол элеби? Мен деле ошондоймун. Азыр баары эле чегип жүрүшпөйбү? Бирок ал күнөө эмес да. Мен өзүм тектүү жердин кызымын. Ата-энемди, бир туугандарымды, балдарымды аябай жакшы көрөм. Бирок мен аларды уят кылып, сөзгө сөмтүк, кепке кемтик кылып жатканым үчүн өзүмдү жек көрөм. Ушундан көрө өлүп калсам жакшы болмок. Коюңуз, андай жаман сөзүңүздү угузбаңыз. Сиздей сулуу түбөлүк жашашы керек. Сиз мени калп эле жооткотуп атасыз да. Жок, калп айткан жокмун. Мен сизди мал базардан алгачкы ирет көргөндөн бери эле эсимден бир да чыкпай жүрөсүз. Аны менен бир аз болсо да сүйлөшүп алаксып калгансыды. Экөө унчукпай калды. Анан Турсун өзү жөнүндө баарын айтып берди. Мен мындан ары кандай жашаарымды билбей калдым. Менин жашоом түрүлөй тозок айланды. Эл катары эле жашай берейин дейм. Бирок кантип бул азаптан кутулаарымды билбей башым маң, деди сөзүнүн аягында Турсун айласы куруп. Бейше анын эки колунан кармады да өөп туруп мындай деди. Сиздин эрк күчүңүз бар экенин байкадым. Болбосо бул оору менен күрөшпөйт элеңиз. Кудай сиздин жаныңызга сизди туура түшүнгөн, чыдаган адамдардан айтсын. Өзүңүздү мынчалык жемелеп жей бербеңиз. Сиз жакшынакай, акыл эстүү, сулуу аял экенсиз. Экөө орундарынан турганда Турсун, бул жер мен бала кезде кандай болсо ошол бойдон сакталып калыптыр. Мен өзүмдү жаман сезгенде дайыма ушул жерге келип жашынып алып ыйлап алчумун, деди. Эми бул жака тез келип турушум керек экен. Балким дагы ыйлап отурганыңызды көрүп калган бардыр, деп тамашалады Бейше. Адыл иштери боюнча караколго барыш керек болуп калды. Ал андан тышкары кайра келаткан жолдо Юсуф менен бирге келүүнү көздөп жатты. Ал бүгүн Акташка келет. Жолдо шашпай Турсун жөнүндө сүйлөшүп алабыз, деди ал Жаңылайга атына минип жатып. Өзүнүн иштерин бүтүргөн соң базарга баш баккан Адылды көрүп, учурашаардан мурда кабатырлана «Үйдө тынч элеби?» деп сурап жиберди. Адыл бул жака өз иштери менен келгенин угуп, чогуу түштөнүүгө чакырды. Ашпозчу экөөнө плов, бир наабай нан жана ысык чай алып келди. Тамакка тойгон соң Юсуф базардан алган тамак аштарды жүктөштү да Адылдын атын арабага кошуп байлап, арабакечтин ордуна отуруп жолго чыгышты. Жолдо карай Юсуф нааразы болуп келатты.
Шаар өтө кичинекей болгондуктан кардарлар аз. Балким жазында Ташкентке же Бухарага көчүп кетсекпи. Ким билиптир, жашоонун угу ушундай кескин өзгөрүлүп кетээрин. Канча жылдап жыйып тергенимдин баары жоголду. Кытайдын бүтпөгөн майрам болбойт деген макалы эң туура экен. Так ошондой болду. Байлыгым бар эле жок болду. Мындан ары кантип жашайбыз? Балдарымды кантип бутуна тургузам? Элестете албайм. Жашым болсо 53-кө келип калды. Чынымды айтсам, өзүмдүн карыганымды сезе баштадым. Кечинде төшөккө жаткан боюнча турбай жата бергим келет. Бирок анта албайм. Сага жакшы, балдарың эр жетип чоңоюп калышты. Убагында мубаза үйлөн эле үйлөн деп бекер урушпаптыр да мени. Келесоо экенмин да, аны түшүнбөптүрмүн. Өмүр бою байлык чогултам деп, байлыктын артынан жүрүп, жеке турмушумду жайгара албаптырмын. Бай болсоң эле болду, баары өзү келет деп жүрбөймбү? Эгерде баарын кайра башынан баштоого туура келсе, мен таптакыр башкача баштамакмын, деп терең үшкүрдү Юсуф, бир топ тунчурап отурган соң. Билесиңби, Адыл, жараткан баарыбызды жаратканга түгөйлөрүбүздү кошо жаратат окшобойбу? Адамдын түгөйү бирөө эле болот экен. Маселен, жаңылай экөөңөр Кудай кошкон түгөйсүңөр. Менин түгөйүмдү 40-ка чыгып калганда кечигип бериши мүмкүн эмес эле да. Менин пешенеме Зарифа жазылган экен. Мен ага 16 жашымда жолуктум. Бирок сактай албадым. Мен сени аябай жакшы түшүнөм, Юсуф. Анткени мен да ал жөнүндө көп ойлоном. Биз өзү бүдөмүк турмушта жашап жатабыз. Убакыт биздин биринчи душманыбыз болот экен. Башка учурда төрөлсөк, балким жашообуз башкача болмок беле. Мен күн сайын жараткандан дүйнөдө тынчтык болуп, балдарыбыз тынч жашоодо жашаса экен, биз көргөн азап тозокторду көрүшпөсө экен деп тилейм. Айтканыңда калет жок. Юсуф, чынымды айтсам, мен сени менен ачык сүйлөшүп алайын дегем. Караколго атайын чыктым. Жаңылай экөөбүз Турсунду ойлоп камтама болуп жатабыз. Биздин кызыбыз ушундай болуп калат деп 3 уктасак түшүбүзгө да кирген эмес. Ал апийимге азгырылып калганына көп болдубу? 18 жашынан бери. Мен ага өзүмдү үйрөтүп отурбаймынбы? Ушундай болорун ким билиптир? Түтүк аркылуу искесе, апийимге көнүп кетпейт дешчү да. Бул азыр түшүнүктүү болуп жатпайбы? Ал кезде кайдан билдик? Мен өзүм күнөөлүмүн. Алып урушуп жатканыбызга 3 жылдан жүзү болду. Бейжиндеги дарыгер акырындап азайтуу керек деп кеңеш берди эле, бирок аны эрки жетпей жатат. Мен ага 5 күнгө жеткедей 5 бөлүп бирдей өлчөмдө калтырып келем. Андан көп чекпейт. Турсун ага ушунчалык берилип калгандыктан бир күн да ансыз тура албайт. Эгерде такыр бербей койсочу, мен тарткан азабына чыдап, бул илдеттен айыгып кеткен адамды көргөм. Бирок Турсун чыдай албайт го. Анын эрки жетпейт. Менимче ал өзү деле анча каалабайт. Адыл, бул менин күнөөм, азабын өзүм тартам. Камтама болбой эле кой, мен көнүп эле калдым. Кантейин, канча аракеттенсем да кызыңды бактылуу кыла албаганым үчүн кечирим сурайм. Өкүнүчтүү. Андан берги жолго ар кимиси өз ою менен алек болуп унчукпай келишти. Турсун бейшени көрүп калаар бекенмин деген үмүттө көл жээгине күн сайын келе турган болду. Келип калаар бекен деп көл жээктеп көпкө басып жүрүп, бирок аны көрө албай кайра кетет. Ал бияка эмнеге келмегиле? Мага окшогон манги баш менен байланышып не кылат, деп ойлочу. Үмүтү өчүп, үйүн көздөй кайтып баратып. Ал кандай болсо да аны менен көрүшүп, дагы бир жолу сүйлөшкүсү келди. Бир күнү жамгыр жаап атканына карабай, Турсун көлдүн жээгиндеги баягы экөө отурган жерге дагы келди. Келди да чычырганактын арасында мурдагы ордунда турган бейшени көрдү. Жамгыр жаап жатканда сиз да көз жашыңызды төккүңүз келип калабы деген
үмүт менен атайын келдим, деди ал жылмая. Мен бул жерге көз жашым акса да, акпаса да күндө келем, деп жооп берди кубанычын жашыра албай. Сиз үшүп калбайсызбы? Ал жонундагы аскер чапанын дароо чечти да анын ийнине жапты. Коюңузчу, өзүңүз үшүп каласыз да, мен сизге жолугам деп ойлогон эмесмин. Ошондуктан жеңил эле кийинип чыккам. Келиңиз анда, чапанды чогуу жамынып алалы. Ал чапандын алдында кирди да, экөө бири-бирине кыналышып, унчукпай калышты. Билесизби, мен өткөндө жолукканыбызда, Кытайда жүргөндө сиз жөнүндө мен да ар дайым ойлоп жүргөнүмдү айткым келген. Балким бул менин өмүрүмдө бир жолу жаш жигит менен сүйлөшкөнүмдөн болсо керек. Капилет жолуккан адамды эсинен чыгарбай ойлоп жүрүшү мүмкүн эмес го. Бул бир көрүштөн сүйүп калуу деп аталат. Мен сени ошондо мал базарда алгач көргөн көз ирмемде эле сүйүп калгам. Досум сени көрсөтүп, "О, тигине Турсун келатат. Ал Байгытайдын аялы" деген. Ооба, ал күнү бүгүнкүдөй эсимде. Сен жаныма келип, мени мурдатан таанып жүргөндөй атымдан атагансың, деди ал күлүп. Жамгыр күчөй жаа баштады. Экөө дагы жолугуша турган болуп убадалашып тарашты. Кеч күз келип, суук боло баштаганына карабай, ал ар жолуккан сайын экөөнүн сөздөрү түгөнбөй, коштошоордо кыйылып араң коштошчу. Экөөнү бири-бирине көзгө көрүнбөгөн жип бекен байлап алгандай тартылышып турар эле. Турсун эми башы даана маң болду. Ал апийимге байланып, көз каранды болгону аз келгенсип, эми бейшиге болгон арзуусу күндөн күнгө күч алып баратты. Кээде ал биринчисинен да күчтүү сезилип кетчү. Эркине баш ийбеген аруу сезимге баш оту менен кирип кеткен Турсун бул сүйүү аны айыктырып оң жолго салабы же биротоло жок кылабы акылы жетпей турду. Бейшенин үй бүлөсү, балдары бар эле. Акылы, көкүрөгү менен бүрөөнүн, өзүнүн да үй бүлөсүн буза албасын сезип турса да, бейшенин кучагын эңсеп, көлдүн жээгине жүрөгү алеп-желеп болуп учуп жетер эле. Бейше менен жолугушуп жүргөндөн бери Турсун кадимкидей оңоло түштү. Көңүлү көтөрүңкү тартып, жасанып кийине баштады. Юсуф Турсунга апасы ушундай оң таасир берип жатат деп ойлочу. Анткени апасы кийинки убакта алар менен чогуу жашап калган эле. Жаңылай кызына жардам берип, жанында көргөн неберелерин багышып жатты. Жаны тынбай иштеп көнгөн неме бир топ төшөк көктөп, Аминанын себине деп жүндөн шырдак жасады. Ал, мунун баарын бир күндө жасап бүтө албайсың, тура берсин. Эмне сенден нан сурап жатты беле? Эми Фатимага да даярдай башташ керек, дечү кызына. Биринчи жууркан даяр болгондо Амина, "Тайыне, сен тим эле сыйкырчысың го? Мени да үйрөтчү", деди кубанычын жашыра албай, көздөрү жайнап. Кичинекей Юнус жаңы көктөлүп жаткан жууркандын үстүнө секирип ойногонго уруксаат беришкенине эле бактылуу болуп, тайынеси кийинкисин качан көктөп баштаар экен деп чыдамсыздык менен күтчү. Жаңылай кызынын көлдүн жээгине сейилдегени чыгып жүргөнүн көрүп кубанып, ден соолугуна пайда болоорун ойлоп кош колдоду. Ал Турсун бала кезинен эле кимдир бирөө таарынтып койсо эле көлдүн жээгине жашынып отуруп алчу адатын жакшы билгендиктен, кызы чоңоюп алыс жакта көпкө жүрүп келгенине карабай, эски адаты калбаганына таң калды.